Жумуртка ден соолукка өтө пайдалуу азыктардын бири жана аны чен өлчөмү менен жеш керек. Жумуртканын курамында белок эң көп. Ошондуктан ал булчуңдардын өсүүсүнө жардам берет. Өзгөчө спорт менен машыккандар же болбосо булчуңун чоңойткусу келгендер жумуртка жеп жүрсө болот. Ошондой эле жумуртканын курамында холин деген зат бар. Холин бул мээнин иштөөсүн жакшыртат. Жана ал жакта витамин D3 бар, ошондой эле омега 3 май кислотасы бар. Ал денедеги иммунитетти бекемдейт жана клеткалардын жаңылануусун жакшыртат. Ошондой эле жумуртканын курамында лютеин, зексантин деген антиоксиданттар бар. Алар көздүн көрүүсүн жакшыртат. Жана селен бар. Алар бардыгы тең жүрөк кан тамыр системасына дагы пайдалуу. Жана гормондордун бөлүнүп чыгуусуна дагы жардамы чоң. Эгерде сиз жумуртка жегиңиз келсе, анда кайнатып бышырышыңыз керек. Жана куурулган жумурткадан алыс болгон жакшы. Себеби куурулганда же болбосо бир майга кечке кууруй берсеңиз, транс майлар пайда болуп калат дагы, анда ал зыян берип калышы мүмкүн. Ал эми сиз сууга бышырылган, кайнатып бышырылган жумуртканы чен өлчөмү менен жешиңиз керек болот. Чоңдор үчүн 2 дана жумуртка бир күндө, жаш балдар үчүн 1ден ашырбаш керек, спорт менен машыккандар үчүн 2-3 дана жетиштүү болот. Өзгөчө кээ бир адамдарда, жаш балдарда аллергияны дагы пайда кылып коюшу мүмкүн. Ошондуктан сиздер жумуртканы жегенде дагы сак болушуңуздар керек. Ал жакта сальмонеллез деген дагы бактериялар жашагандыктан, паразиттер, алар адамга жугуп ооруну пайда кылышы мүмкүн. Ошондуктан таза бышырышыңыздар керек. Бышырып жатканда, чегип жатканда же болбосо сууга салып жатканда тазалыкты сакташыңыздар керек. Кошумча сурооңуздар бар болсо комментарийга жазыңыз, кошумча маалыматты описанияга жазып коебуз.